Ömür Bağıtım tappay izlep Kүйüp jansam da Адамбыз да бул дүйнөгө келишим түзүп койгондой эле жашайбыз. Эртең менен көзүбүздү ачып, аткан таңды көргөнгө кепилдик бардай эле буз илинип коебуз. Ошол үчүн пенде деген атка татыктуубуз да. Айтайын дегеним, үмүт деген нерсеге байланып, кайрымдуулук концерт өткөрүп, Бакыт байкебиздин ден соолугуна салым кошобуз деп эл чогулуп. Ал иштин кепилдик менен аткарылуусуна Индия жергесине баруу милдетин Азамат Байматов агабыз өз мойнуна алып, аны алып гана тим болбостон жакындан акыбалы менен таанышам деп, алыскы Токтогул жергесине барып, каарманыбыздын акыбалына күбө болуп, колун кармап, болгон күч аракетимди жумшаймын деп чын жүрөктөн сүйлөшүп кайткан эле. Ömür Bağıtım tappay izlep Kүйüp jansam Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Мына Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Биз бүгүн сооп кербени менен бүгүн биз айтылуу алыскы Токтогул районунун Токтогул районуна келатабыз. Бул жерде келатканыбыздын негизги максатыбыз ушул жерде ден соолугунан кыйналып, карапайым калкка, кайрымдуу мекендештен жардам сурап, ошол мээримдүү мекендештин мээримине зарыгып турган биздин Бакыт деген мекендешибиз бар, мына Торкен деген айылда экен. Кудай буйрса мына ушул сиз көрүп турган мынакей түндө дагы, күндүз дагы биз бир адамдын эмес, Аллахтын ыраазычылыгын табуу максатында мына ушул сапардабыз. Кудай буйруса бул байкебиздин дагы ден соолугу жакшырып, катарыбызда болушлугун жараткан насип кылсын. Биздин бул сапарыбыз 3 күндүк, 5 күндүк же 5 жылдык эмес, өмүрүбүздүн акырына чейин жана бул канчалаган жылдар бою кызмат кыла турган жакшы сапарлар болгон болсун, Кудай буйруса. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мына Азамат айткандай эле биз сооптуу сапар жолундабыз. Бул сооптуу сапар жолуна бизди бирөө мажбур кылган эмес, бирөө бизди тургула барып келгиле деп айткан эмес. Өзү сооп табуу адам ар бир өзүнүн ыктыяры, өзүнүн мындай ыраазычылыгы менен өзү каалап кыла турган иш болгондуктан биз ушу Аллахтын ыраазычылыгын табуу үчүн азыр түнү күнү мына жүрүп Жалал Абадка баратабыз. Бул Жалал Абадка барганыбыздан максат бир туугандарыбыз ушул биздин жардамыбызга муктаж болуп аткан экен. Эми биз ошонун орундата алабызбы, орундата албайбызбы билбейбиз, бирок Аллахтан дуа кылып, намаздын аркасынан дуа кылып, бизди себепчи кыл деп азыр мына сапар жолундабыз. Иншалла биз ойлойбуз, ушу ар бир баскан кадамыбызга Аллах Тааланын өзүнүн убадасы бар. Силер менин ыраазычылыгым үчүн жүрө турган болсоңор, бир кадамга даражаңарды көтөрүп, бир кадамыңарда күнөөңөрдү өчүрүп, ар бир кадам баскан кадамыңарга 10 соопту жазам деген Аллахтын убадасы бар. Иншалла ошол сооптор бизге Аллахым берет деген үмүт менен ушундай сапар жолундабыз. Дагы ар бир адамды сүйүнтүү дагы биз үчүн өзүбүз сүйүнгөндөй болобуз. Ошол сапар жолундабыз буюрса. Дагы бир ирет саламатсыздарбы, ардактуу Кайрымдуу каналынын жалпы көрөрмандары. Өзүңүздөр көрүп болгондой эле кечээ биз спорт ордосунда Бакыт агабыздын ден соолугун чыңдоо иретинде көмөктөшүү максатында кайрымдуулук концерт өткөн. Ал жерде Кайрымдуулук коомдук фондунун мүдүрү Азамат Байматов агабыз ушул Бакыт агабызды Индия жергесине барып ийгиликтүү операция жасатып келишине бирден бир себепчи болуу максатын көздөдүк. Бүгүн болсо биздин сапарыбыз ошол Токтогул районунун Торкент жергесине келип турабыз, ушул Бакыт агабыздын үйүнө. Анда аз агабыздын кирип акыбалы менен бирге таанышабыз. Бул Бакыт байкенин өзүнүн үйү, Саламатсыздарбы? Саламу алейкум. Саламатсызбы, кандайсыз?
Assalamualaikum. Кандай аман эсен. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз Бақыт байке, денсаулықтарыңыз жақсы ба? Саламатсыз ба байке? Құдайға шексіз шүкір. Біз де Құдай болса сапар тартып келіп қалдық. Құдай насип болса. Біз Бақыт байке сізден маалымат ошо классташтарыңыздан сүйлөшүп маалымат алганбыз да. Анан бүгүнкү күндө өзү кайрылуу аябай көп болуп аткандыктан чындыгында ар бир кайрылган кайрылууга бармак түгүл жооп берип жете албай атабыз да. Анан сөз башында сизден кечирим сурайм. Себеби балким кайрылып же убак саатына келе албай калган болсом кечирим сурайм Бакыт байке. Болгону бүгүнкү күндү дагы жараткан бизге насип кылып, ушул келишибизге мүмкүнчүлүк бергенине шүгүр деп атабыз сизге келип. Кудай буйрса. Анан Бакыт байке, биздин негизги келишибиздин дагы негизги максаттарын баарын кече да сүйлөшүп, эме да. Сизде ошол Индияга барып, биздин дагы колубузда кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, ошол жеңилдиктерди колдонуп, анан баягы катардагы эле биздин канчалаган бир туугандарыбыз бар да. Сизге дагы мен ошол жараткандан ошол мынакей бир жерде турат канчалаган бир туугандарыбыз, классташтарыңызга ушундай ыраазы болдум кече. Байкуштар аябай тызылдап чуркап, жана коробка эмелерди кармап алып, эменин ичинде аябай мындай сүйүндүм. Ошондой биздин боорукер бир туугандарыбыз, классташтар, деги эле достор көп болсо экен деп атабыз. Анан ошол Бакыт байке Кудай буйрса, баягы катардагы эле мисалы канчалаган тынчтык, деги эле биздин 20дан ашык 28 мекендештин боорорусу боюнча, ооба. Алардын катарында сиз да болушлугуңузду тилейбиз жараткандан, Бакыт байке Кудайым буйрса. Аллах Таала мээримдүү экен да, зат, мээримдүү зат. Дартты берген, жараткан дабасын бергенди да билет. Биз шашылып мынакей бул жерде бир туугандарыбыздын баары себепкер болуп калуу аракетин жасап атабыз. Бакыт байке Кудай буйрса. Сүйгөн пендесине берет экен да ушундай сыноонучу. Биз коомду көп кыдырып жүрүп, ошол анын көптөрдөн суроо болот да, баягы бизге эмне себептен келесиңер, түн жарымда эмне Кудайдын азабы деген сыяктуу эмелер көп. Бирок сизден зыярат кылыш биздин максат бири буйрса. Ошол Бакыт байке. Бизге мындай берчү суроо болсо, же болбосо кандай бир болсо, сиз менен кеңешип, агайыны катары акылдашайлы деп келдик. Чоң рахмат Азамат байке. Алла разы болсун. Менден кечирмес, Кудайдан кечир. Эмнеден ушу 2 жылдан бери катуураак ооруп калдым да. Улам оорунун үстүнө оору кошуло берип, күндөн күнгө оорлоп баштадым. 1 ай мурун киндиктен грыжа болуп, операция болдум. 2 жолу суу алдырдым. Улам күндөн күнгө акыбал слабыйлап, азыр да ушуга да шүгүр. Кичине сүйлөп базып, таяктын жардамы менен кичине нары бери базып калдым. Азыр шүгүр. Эл бар экен, журт бар экен. Биринчи Кудайга ыраазымын. Экинчиден элге, классташтарыма, бир туугандарыма. Деги эле койчу, мусулмандарга ыраазымын. Башымды ийип тажым кылам. Үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан мен ыраазымын. Анан акыркы вариантым ушу Индия болуп калды. Анан сиздердин бере жатсаңыздарды былтырдан бери ютубтан калтырбай көрөм. Тынчтыкты, Миланды, жаз күлөжени баарын бүт жаны менен сүйлөшпөсөм да жанына барып ютуп берди. Анан кайрымдуулукка дагы уруксат кагазын жиберди. Загранын паспорттун сүрөтүн жибергем. Анан эми буга чейин донор точно такталбай атканда. Анан бөлөм кичине эми ар кимден угат дедим. Токтогулда жакында эле бир жаш бала эжеси донор болуп барып келди. Аты ким эле жазга? Бир эже экен да, апасы алып барып келди. Ошо менен да телефон менен кабарлаштык. Ал жакшы деди азыр.
жакшы бар, сонун акыбалдары жакшы болуп калды. Сиз аркылуу кетиптир. Сиз аркылуу кеткен экен. Анан эми азыр ушул маселе акчабыз почти 2 миллион болуп калды. Даяр. Эми донорубуз болсо жанагындай. Анан тиге эже айтып калды. Ошо Мухаммед Актар алып бара турган жер донорду строго текшерет дейт. Анан Мухаммед Актардын иниси бар экен. Ал жерде көп текшербейт дейт. Анан эмнеси болсо да өзүңүздүн угуп. Мухаммед Актар дагы доноруң эмне, бир тууганыңбы, карындашыңбы, эжеңби деп адай тактап сурады. Анан мен айткам, паспортун жибер, эмне документ керек экенин мен сага жазып айтам деген. WhatsApp'тан жиберем деген. Анан биз донордун точно такталбагандыктан бере албай атабыз да. Анан эми менин оюм, жеке оюм Кудай бар го үстүбүздө. Эртереткеним жакшы болуп турат да. Анан бул кайрымдуулук акчабыз 12-15 күн ичинде 2 миллионго жетти. Анан эми өзүбүздүн тамыбыз, өзүмдүн тамым бар эле. Бул атам болот, тиги апам болот, келинчегим. Анан өзүмдүн тамым бар эле, аны дагы уже даярдап койдук, сатып. Акчасы менен, ошо менен 2 миллиондон Кудай кааласа ашып калат. Буйруса Бакыт байке. Буйруса Кудай кааласа Буйруса ошо сиз баары мында даяр. көп сүйлөп сиз да чарчатпайлы. Бакыт байке. Эң негизгисин биз Кудай буйруса мына Бакыт байке. Ушул бизди жарык дүйнөгө алып келген ушул энеге рахмат, ыраазыбыз. Мына Бакыт байке. Ушул мына урматтуу мекендеш, биздин бул жалган келишке себепкер болгон ата менен эне турат. Кудайга да чексиз шүгүрлөр болсун, канчалаган коомду кыдырып жүрөбүз, Бакыт байке. Ата энеси жок, канчалаган аска zoосу жок. Мындай эне мээримине зарыккан канчалаган бир туугандар бар. Мына ошолордун катарында дагы болтурбай жараткан биздин кашыбызга ушу ата энебизди, мээримдүү боорукер жашнакай өмүрлүк жарыбызды, үй бүлөбүздү, ошондой эле мынакей биз бул нерсени бир гана Кудай үчүн жасашлык бүгүн зарыл болуп турат. Анткени урматтуу бир тууган, балким кимдир бирөөлөр көрүп, мындай көз карашка, мындай көрүнүшкө сын пикир менен кандайдыр бир оюн билдириши мүмкүн. Сөз алдында мен айтып коюуну туура көрөм ар дайым. Мындай сооптуу ишиңерди көрсөтпөй кылсаңар болбойбу? Силердин соогуңар жуулуп кетти деген сыяктуу ойду камтынган бир тууган. Эгерде биздин завод фабрикабыз болгондо, балким ушул үй бүлө эмес, бир үй бүлө эмес, бул маселени, бул көйгөйдү бир мамлекет чече албай жатат. Кийилтеген чоң Кыргызстандын өкмөтү чече албай жатат. Эгер өкмөт чечкенде бул маселени, анда биз Индияга эмне бар эле? Биз жер көрүш үчүн, эл көрүш үчүн ал жака биздин максат ал жолдо камтылган эмес. Биз мына ушул сиз көрүп турган акыбалда турган бир туугандын ден соолугунун жакшырып кетишине бир эле бул үй бүлөдөгү бир эле бул Бакыт байкемде эмес. Биз бүгүн билсек, бир үй бүлөнү жана анын ата энесин, анын өмүрлүк жарын, анын балдарын, кыздарын, бир туугандарын жана элибизди ошол аркасында Кудайдын ыраазылыгын табуу бизде мүмкүнчүлүгү бүгүн турат. Мына азыр сиз өзүңүз уккандай эле Бакыт байкем ушул төшөктө жатса дагы шүгүр келтирип жатат ушул жерде. Бул сиз үчүн көрүп аткан, сиз үчүн балким чоң бул байкем айтканы сабак жана бир ага катары кеңеш болсо керек. Ушундай акыбалда шүгүр кылса бул байкем, анда сиз менен мен басып жүрүп, Кудай берген ден соолукту, Кудай берген убакытты, Кудай берген кичинекей дүйнө ырыскыдан эмне үчүн бөлүшүп коюп бир шүгүр келтирбей жатабыз? Эгерде мындай акыбалга кайдыгер карабасак, эгер ар бир кыргыз кайрымдуу, мээримдүү боорукер болсок, ошол эле чоң жогору жакта отурган биздин аталар бар атка минер. Эгер алардын да жүрөгүндө бир ыйман болгондо, ыйман жок деп айткандан алыспыз, бирок алар кайдыгер карабаганда чоң кишинин колунан чоң маселе чечилет. Бирок алар дагы ушул маселени чечип коюшка кичине болсо дагы көңүл буруп карап койгондо,
мындай акыбалда көптөгөн кыргыз жатпайт беле деген ойду айткым келет. Ушул убакыттан пайдаланып жараткан Аллах берген дартына даба кылып, сүйүнүчү менен берсе экен деген чоң үмүт кылып, намазда дуа кылып, жок дегенде эгерде кол сунуп бир акча бере албасак дагы, анда жылуу сөзүңүздү айтып, бир дуа тилек кылып үйдө отурсаңыз дагы сиздин бул жерге келишиңиз шарт эмес. Үйдө отуруп намазда да, жума намаздарда дуа кылып туруңуздар. Кеп кайрымдуулук бир акча берүү менен чектелбейт. Бул кайрымдуулук, мейримдүүлүк, боорукерлик бул. Ар тараптуу. Буну сөзсүз эле бир байлар, акчалуулар жасаш керек эмес экен. Буну денеси кыймылдап туруп турган бир жан кылып коюшлук бул оңой экен. Мына азыр айткан сөздү уктуңуздар. 2 миллион сомду табыш эмне деген убакытты талап кылат, урматтуу бир тууган. Биздин Кыргызстанда бул акчаны жийиш же табыш өтө кыйын. Бирок ошол кыйын кырдаалда туруштук берген кыргыз кылым картып жашап келген. Мына ушул бир тууганыбыздын айылдаштарына, бир туугандарына дагы бир жолу мына ушул аз убакыт ичинде 2 миллион деген акчаны топтоп, ден соолугу жакшырып, катарыбызда болсун деген ар бир мекендешке биз ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан мына урматтуу эме Бакыт байке, Кудай буйруса, биз сиздин катарыңызда болуп, сиздин ошол Индияга барып келишиңизге чейинки аралыкта сиздин жаныңыздагы колубуздан келген кызматты кылып, бир Кудай ыраазылыгын табуу максатында, бизде башка максат камтылбаган. Ушул максатка жетсек, сиздин ден соолугуңузду жакшырып туруп, башкалардын катарында эле ушул үйдө той болсун, эжеке. Уулуңуздун жакшырып, мына ушул кызмат кылган ар бир мекендеш келип, башка бир туугандарыбыз дагы сүйүнүчү болгондой эле ушул үйдө той болуп, алакан жайып, жакшы бир жыйынтык менен жыйынталган болсун, Кудайым бурса. Аллах сабыр жана жардам берген болсун. Иншалла болот эжеке. Бул мына көрүп атканыңыздардай эле биз Аллахтан суранып, тиленип дуа кылабыз. Биз негизи бирөөдү Алла Таала жараткан, ору берүүчү өзү, шифа берүүчү өзү. Аллах кадыр зат, ар бир нерсени оңдоп кое алат. Жоктон бар кылып жараткан Аллах Таалам шифа бериши оңой эле да. Ошон үчүн бакыт баары жакшы болот иншалла. Кайсы бир адам бирөөнүн орууну билип, ошону оруп атканына кичине боорубуз ооруган болсок, демек биз адамгерчилик бизде бар экен да. Кээ бир адамдар бар, бирөө менен иши жок. Бирөө ооруп атабы, эмне болуп атат, кыйналып атабы, ага такыр көңүл бөлбөйт. Бул адамдык сапат жок деп эсептелинет экен да. Бул кыргыздын жакшы бир макалы экен да. Ошон үчүн келиңиздер, биз силерди чакырып кетет элек. Биз адам болойлу. Алла Таала бизди адам кылып жараткан. Адам деп бизге ат койгон. Адамгерчилик менен адамбыз. Адамгерчилик болсо биз айбанбыз да, кыскасы. Ошон үчүн биз адам болойлу да, бири-бирибизге, ушул кыйналып аткан мекендештерибизге, буну биз эле эмес, буну Алла Таалам өзү буйрган, анан кийин пайгамбарыбыз да канча хадистерде буйруп кеткен. Ушу кайдыгер болбой, кыйналып аткан мекендештерибизге дайыма биргеликте болойлу. Сиздер менен бардыгыбыз ынтымак болсок, ушундай мекендештерибиз Кудайым буйруса бат-бат сакайышына бир себепчи болуп калат. Урматтуу көрөрманым, өзүңүздөр көрүп тургандай эле биз көчөкү өткөргөн марафондон кийин, концерттен кийин бүгүнкү Токтогул жергесине ушул Бакыт агабыздын акыбалы менен таанышуу максатында келип, агабыздын дагы өзүңүздөр акыбалын көрдүңүздөр. Сиздерден дагы бир кичинекей суранычубуз бар эле. Биздин бүгүнкү ушу кийип турган кийимибизге же ушу өзүбүздү алып жүргөн турпатыбызга көңүл бөлбөңүздөр. Себеп дегенде биз алыс жолдон келдик, ар кандай шартта келдик. Ошону туура түшүнүп, биздин жасап жаткан иштерибизге, ошол эле Азамат агабыздын, Ражап агабыздын, биздин фонддун жасап жаткан ишине мындай ыраазы болсоңуздар гана деген ниеттебиз. Анан ошол байкебиздин мамасынан интервью алалы деди элек, бирок ушул байкенин оор күндөрүн эстеп, эненин көзүнө жаш алдыргыбыз келген жок. Ошондуктан кыйын күндө дагы ушул таштап кетпей, байкебиздин айыгып кетишине үмүт кылып отурган байкенин келинчеги, өмүрлүк жарынан таанышып, анан байкенин оорусу кандай башталып калды, канча аралык болду, кандай күрөштүңүздөр, ошо эл менен бөлүшүп, биринчи өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен Чойбеков Бакыттын келинчеги Жазгүл болом. 3,5 жыл болуп калды ооруганына. Биринчи ашказан деп барган болчу, анан барсам анализ тапшырса гепатитке чыгып калды. Гепатит Б'ды деп жүрдүк, бирок 1-2 жылдан кийин кайра ал болсо асцит, сырость печень деп анан ичиш баштады да. Ошондон кийин эле больница алып эле жүрөт.
ошондон бери эле аны больницадан больницага барып эле албаган дары уколдор деле калган жок. Улам эле оорусуна оору кошулуп эле анын эң акырында ошол киндигинен грыжа болуп калды. Грыжасын алдыргандан кийин жакында эле 1 айга жете элек грыжасын алдырганга. Анан кийин ичинен сууда кетип анан кайра эле ичине суу толуп эле анан оорлошуп кетти да. 1-2 жуманын ичинде уже эме чыдай албай калды. Ошол оору кандай жол менен жукканы сиздерге белгилүү же? Азыр врачтар айтып атат тиш тарабынан депчи, тиштен жуккан депчи, стоматологиядан жуккан деп, тишти аралагандан деп атат. Ошентип эле деп. Бул жактагы биздин апабыз ошо 9 ай толгонуп, Бакыт байкебизди жарык түнүгү алып келип, далай түн уйкудан калып, ушул даражага жеткиргенден кийин Аллахтын тагдырдын сыноосу экен, ушундай дарт бериптир, дарт берген Аллахтан сөзсүз түрдө шифасын дагы берсин деген үмүт тилектер менен биз апа эң алгачкылардан болуп эле сиздин мындай жараңызды чуккум келген жок. Эне үчүн ушу баланын ооруп турушу эң чоң бир тозоктуу күндөр апа. Ошонун баары артта калсын Кудайым. Бул күндөрдү эстеп, кечээки күнгө шүгүр, ушул жакшы күн келди деп байкебиз кайра кашыңыздарга аман эсен кайтып келип, ары чуркап, бери чуркап, ден соолугу чыңдалып турсун. Апа өзүңүздү тааныштырып, анан кыргыз элине болгон өтүнүчүңүздү, батаңызды айтыңыз, келиңиз. Мен ушул Бакыттын апасымын. Карыпова Калипа атым. 60-жылкымын. Ушу баламдын ооруганы жүрөгүмдүн төрүндө. Капа болуңузчу апа. Айланайын бир туугандар. Ушу бардыгына ыраазымын. Ушу мына 12 күндүн ичинде 2 миллион чогулуп калат деген эч кимдин оюнда жок. Алтындарым, баарыңерге башымды ийип таазим кылам. Рахмат күчүктөрүм, классташтарына, бир туугандарыма бардыгына ыраазымын. Ушул балам аман эсен айыгып, кайра өзүнүн элине, жерине, ушул киндик каны тамган топурагына келер деп Кудайдан буйруса келет апа, ыйлабаңыз. Кудайдан 1000 мерте суранам. Айланайын. Ушу силерди жолуктурган ушу Аллага ыраазымын. Кудайга ыраазымын. Бардыгына ыраазымын. Бардыгыңарга башымды ийип таазим кылам. Рахмат элим, журтум, бир туугандарым, торкендиктерим, алтын классташтары ушу баламдын. Ыраазымын, бардыгына ыраазымын. Ыйлабаңыз апа, биз сизден Аллага да ыраазымын. дагы бир рет кечирим сурайбыз апа. Сиздин жаратыңызды чукуйлуу деген эмеспиз апа. Жок. Кечирип коюңуз. Капа болбоңуз. Аллах Таалахтын дагы ушу сыноону көтөрө ала турчу пендеге өйрөткөн. Анан дагы бир нерсе, бул нерсе менен эми сизди тынчтандыргым келбейт, бирок бир жака кырсык жиберсе, ошого шүгүр деш керек экен да, ошол кырсыкка Шүгүр, себептегенде бардыгына шүгүр. Ушуга да тооба айланайын Кудай, ушу баламдын көзү жылтырап турганына да тооба. Тооба, бардыгына тооба. себептегенде ошол кырсык келбей турган болсо, анын аркасынан сиз анын сүрөтүн көргөндө эле жүрөгүңүз түшүп кала турган чоң кырсык келмек экен да. Ушул кичинекей сыноого да шүгүр деп туралык апа, сабыр кылалык, дуа кылалык, ар бир жакшы жашаган ишибизди Бакыт байкебиздин сообун арнайлык, Бакыт байкебизге. Айтканыңар келсин айланайын. Аман эсен барып келсин апа. Дагы бир жолу кечирим сурайбыз, байкебиз сакайып кетсин. Айланайын. Ушу силерге дагы ак жол. Рахмат апа. Өмүрүңөр узун болсун. Ишиңер илгерилей берсин. Ушу соопчулук иш кылып атасыңар. Ушунуңар өзүңөргө кайры тийсин. Ушу дайыма жакшылык болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Ушу баскан жолуңар ушу даңгыр болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Бактылуу болгула. Айланайын, баарыңерге ыраазымын. Ак жол алтындарым. Эч жолуңарды бир бөгөлбөсүн. Дайыма даңгыр болсун жолуңар. Өмүрүңөр узун болсун. Эч оорубагыла. Бала чакаңар менен, эне атаңар менен, бардыгы менен аман жүргүлө алтындарым. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Чоң. Мамандар, келиңиздер, сиздердин баарыңыздардан дагы бир ирет өтүнөбүз. Ошол тыйын жагынан жардам бере албасаңыздар дагы жакшы дуаңыздар менен азыр биздин катарга кошулуп, анан таксыр өзүңүз ушул Бакыт байкебизге ата-энелер менен биргеликте калың журт менен чогуу бата кылып дуа кылып коелук. Амин. Саллаллаху тааля аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахаби ажмаин. Я Раббим, биз сизден суранып кетебиз. Сен өзүңдүн убадаң бар. Сенен бизден сурагын биз кабыл кылабыз дегенсиң. Биз ушу сапар жолунда мусапырдын дуасы кабыл болот деген пайгамбардын хадис бар. Сапар жолунда жүрүп атып, ушул Бакыт бир тууганыбыз сага дуа кылып кетет элек.
аман эсен Индияга барып, Алла Таалам ушу ниетиңди кабыл кылып, ушул толук шифа тауып, сен дагы биздин катарыбызга кошулуп, чуркап кете тургандар болуп, толук сакайып келүүңдү Алла Таалам насип кылсын. О жараткан Аллах, бул дүйнөнүн жана акыреттин эгеси, 18.000 ааламдын падышасы болгон жараткан. Жана ошондой эле биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Бул дүйнө кандай гана керемет жана кооз, дүйнөнүн кереметтиги жана кооздугун көрүүгө жана сезүүгө мүмкүнчүлүк берген Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Кимдир бирөөлөр үчүн бул жашоо өтө оңой жана барксыз. Кармаган баалуулуктары, кымбат машина, кафе жана ресторандар, эл көтөрө элек телефон, байма-бай эс алуулар, анан албетте 4 бөлмөлүү квартирадан сырткары жеке бизнес менен алектенүү, чоң жана эч нерсеге алмаштыргыс бакыттай туюлат. Медалдын эки бети сыяктуу эле айрым адамдардай эки буту, эки көзү, 6 саны аман адамдардан айырмаланып, бирөөсү көргөнгө, кай бирөөсү баскан казар, деги койчу айта берсең сөз узак. Ал эми 3-чү катардагы адамдар кече эле дени карды сотуруп, 3 уктаса түшүнө киргиз кырсыкка кабылып, айла жок тагдырына баш ийип, кадимки адамдар сыяктуу эле кайрадан басып кетүүнү самап, Аллахка жалбарып жашап келишет. Бүгүнкү биздин каарманыбыз сөз кылып жаткан Бакыт байкебиз боор оорусунун кесепетинен саналуу күндөрдөн кийин гана Индия жергесине барып дарылоону максат кылып, ал максатын ишке ашыруу максатында айылдаштары, жерге жээги, анан албетте дүйнөгө жаралуусуна себепчи болгон аска зоосу ата энеси колдорунан келген күч аракетин жумшап, керектүү сумма чогулгандан кийин биз кабар алып кеткенден соң 2 күн узабай агабыз дүйнө салды деген суук кабар келди. Көрарман, сизге балким кадимки катардагы кырсыктай туюлушу мүмкүн, бирок ушул көрүнүштү көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угуп, жанына барып, кабар алып, айыгып кетүүгө аракеттенип жаткан агабыздын бул жалгандан өтүүсү оор сокку болду десек жаңылышпайбыз. Агабыздын жакындарына жана жерге жээгине Кайрымдуу бол коомдук фондунун мүдүрү Азамат Байматов жана жалпы жамаат терең кайгыруу менен көңүл айтат. Мекендешибиздин караңгы көрү жарык болуп, кылып-кылбай, билип-билбей жасаган күнөөлөрүн кечирилип, Аллахын бейишине жай берүүсүн өтүнөбүз. Жараткан Аллах бардыгыбызга ыйман берип, маал-маалы менен ибадат кылып, 5 убак намаз окуган момун мусулмандардан кылуусуна тилектешпиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.